Саламатсыздарбы урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантушевдин Каныбек романы менен тааныштырууну улантабыз. Кайра качпа. Каныбек таң ата көк сууну кечип өйүзгө чыкты. Жайдын кыска түнүндө жолсуз жерлер менен кандай узак жол жүрүү аттын кыйындыгы менен жүргүнчүнүн талыбагандыгына байланыштуу. Элдин бардыгы алдан эбак жайлоого чыгып кетишкен. Адалдуудан түгү жок кедей дагы ар кимден унаа сурап келип, бөксө жайлоолорго чыгып кетишкен. Ак жал чаалыгып Каныбек чарчады. Кандай болсо дагы атын тоюнтуп, от жагып, эт бышырып жеш Каныбекке зарыл болду. Калың токойду аралап барып, буйт калуу бурулуш ачыкка түшүп, ак жалды отко коюп, оттук чагып, отундан сындырып от жакты. Бөктөрүн чөгүндөгү бөксөлөнгөн козунун этинен алып, отко салды. Аккан суу шылдырап, жаккан от алоолонуп балбылдап, оттогу эт чыжылдады. Соккон желге токойдун башы теңселип, түрдүү түмөн чөптөр сеңселди. Алда кимди куттуктагандай, алдагандай сырды билип калгандай канаттуулар түркүм сонун күйүгө салып сайрашты. Бутунда чокой, башында тери малакай, үстүндө жамачылуу кызыл чапаны бар, узун бойлуу ак сакал чал келип Каныбектин аркасына тура калды. Чалдын көрүнүшү табышмак, боюна бүткөн келбетине, мүчөсүнүн көрүнгөн сөөлөтүнө караганда бай сыяктанат. Үстүндөгү кийимине караганда алдагандай кул сыяктанат. Чалдын катарына кемпири келип тура калганда, унчукпа дегенсип, чал кемпирине эрдин тиштеп койду. Кемпирдин көрүнүшү дагы чалдан калышпайт, бирок бири 25-теги уулдан бетер, бири 18-деги келинден бетер. Зыңкыя кайкайып турушкандары таң калаарлык. Каныбек суунун шарылдап, оттун чартылдап күйүшүнөн улам. Аркасында турган кемпир менен чалды сезбеди. Оттогу этти оңдоп коюп, белиндеги комузун алып, көкөй кестини чертти. Көкөй кестини чертип болуп, отту ичкерештирип, этти оңдоп коюп, кайра качпа деген күүнү чертти. Кээде колун катуу шилтеп, комузунун капкагын шакылдатып, кээде ортону менен такылдатып, башын чулгуп, көкүрөгүн көтөрө керип, анда-санда илгери обдулгандай моюнун чулгуп, ыкыс берип, ойку кайкы кобултуп, түркүм поорум менен чертүүдө. Кемпир чалдын көздөрүнүн жашы тыйылып, көңүлдөрү көтөрүлүп, көздөрүнүн кычыктарындагы жашты сүртүшүп, бирине бири карап жылмая, кайра тартпай, жоого кирип бара жаткан эрлерди көздөрүнө элестетишти. Каныбек комузун чертип болуп, оң жагына коеюн дегенде, «Бали, рахмат балам», деди чал. Каныбек комузун жерге коюп бара жаткан калыбы менен катып калды. Артынан кууй келип, аңдып турган көп элди көзүнө элестетти. Бирок чал тарапка бурулуп, карабай туруп, «Сиз кимсиз?» деп сурады. «Мен ушул жерликмен балам, черткен күүлөрүңө рахмат» деп чал оң тарабына отурду. «Мурунку күүңө ыйладык, кийинкисине кайраттандык садagaң» деп кемпир Каныбектин сол тарабына келип отурду. А дегенде чалдын үнү чыкты эле, андан кийин кемпирдин үнү чыкты. Дагы эчөө карап турат болду экен деген ой менен Каныбек акырын артына бурулуп карады. Бирок кемпир чалдан башка эч ким көзүнө көрүнбөдү. Чал менен кемпир унчукпады. Каныбек дагы кайрып сөз айтпады. Тек кемпир чалдын көрүнүшүнө карап туруп, эчен түркүм ойго кетти. Бул кандайча кемпир чал? Бул тегеректе айыл же адам жок эле го? Демек бул экөө кайдан чыга калды? Же алдагандай көзгө көрүнө турган бирдемеби? Же жомоктук айтылган жез тумшуктарбы? Же болбосо жапай адамдарбы? Жапай адам болсо жылаңач болот эле го? Эгер жез тумшук болсо, тумшугу жана тырмактары жез болот дечи эле го? Деп Каныбек акырын алдыртан тигилердин колу баштарын карады. Бирок бул экөөнүн көрүнүшү жана колу башы кадимки адамдардыкы. Каныбек көпкө чейин карап турду дагы. «Үйүңүздөр кайда?» деди. «Үйүбүз ушул токойдун четиндеги.
чоң кыш тууду. Эртең менен тышка чыга калсак, ушул жерден бурулдап түтүн чыгып жатканын ким болду экен деп кемпирим экөөбүз басып келдик балам. Чоочуба, деди чал мээримдүү көрүнүшүн жайдарыланта. Ушул жерде турасызбы, деди Каныбек. Ооба. Кандайча? Элдин бардыгы жайлоого чыгып кетсе, сиздердин бул жерде отурукташканыңыздар кандай? Балам, ал жагын териштирип эмне кыласың? Биздин жайды сен сураба, биз айтпайлы, деп чал үшкүрүп койду. Каныбек дагы көпкө чейин ончукпады. Оттогу этти алып, күйүгүн кырып, алдын өзү ооз тийип, кемпир менен чалга 2 чоң кесим этти жөргөмдөп кесип бердилер. Рахмат балам, орозобуз деп жешпеди. Кана балам, сен өзүң жайыңды айтчы. Атыңа карасам, ашкан байдын уулу сыяктанасың. Кийимиңе карасам, байдын көрөр көз жылкычысы сыяктанасың. Эт кесип отурган бычагыңа караганда койчуга окшойсуң. Ат чарчатып түн качышына карасак, качып келе жаткан адамга окшойсуң балам, деди чал. Каныбек чалдын кыраакылыгына кубангандай карап турду дагы. Рас, таап айттыңыз, аксакал. Башында койчу элем, азыр жылкычымын. Ошол койчу кезимде Жапек деген досумдан ушул кездикти алдым эле. Өзүм улуу чаттанмын. Бир тайдын күчүн сурап, мына бул алайдагы эжеме бардым эле. Эжем тайдын күчүн бергин десе, жезден бербей койду. Ошол жездеме эрегишип, атын уурдап минип качып келе жатам, деп күлүп койду. Баса, Акчал деген күлүк атын минип, Айдарбек татканын кулу качты деди эле, кармалыптырбы, деди кемпир. Каныбек кемпирге жалт карап турду дагы. Аны кайдан уктуңуз, деди. Мурдагы күнү кечинде ошол качкан кулду кууп жүрөбүз дешип, 30дай адам келип, ар кайсы суудагы айылга чыгып кетишти, деди чал. Жок, кармала элек, деп Каныбек чукул гана кайрып жооп берди. Акырын алдыртан Акчалды карады эле, талдын далдаасында оттоп турганын көрдү. Балам, жакшы сөзүң бар экен, бирок жанагы эже жездеңдин бар же жоктугуна ишенүү кыйын, деди чал, малдашын оңдон отуруп. Ишениңиз, аксакал, деп Каныбек күлүп койду. Эмесе жездең ашкан акмак экен. Ошол жездеңди бийлей албаган эжең дагы акмак экен, деп чал улутунуп койду. Туура айтасың, абышка, деп кемпир дагы чалдын сөзүн жактады. Каныбек кайрып сөз айтпады. Айтууга ыңгайлуу сөз дагы таппады. Ошондуктан бышкан эттен кесип жеп, калпы чыккан кишиче төмөн карап гана отура берди. Эже жездеңди акмак экен деген сөзүмдүн чындыгы бар, балам. Айткан кебиңе, черткен күйөөңө, боюңдагы жигитчиликтин келбетине караганда, көк кирим көлөй, тулгалуу, ак жайсың. Чоң канжыга шак кол деген жигит көрүнөсүң, балам. Көк кирим көлөй деген жигит башына тоо түшсө чымындай көрүп, чымын консо тоодой көрүп, көздөгөн максаты кыябына келмейинче баардык азап менен тозокко чыдап, көлдүн ириминдей көгөрүп, кегин ичке түйүп жүрө берет. Туулгалуу ак жайсаң деген жигит башына туулга, боюна суут кийгенсип, бирөө таяктаса көтөрүп, бирөөнү таяктаса өлтүрүп коет. Андай жигит акын, ар өнөргө жакын болот. Андай акын, ар өнөргө жакын жигитти айылдагы койчу колоң, айрыкча кыз кыркын, келин кезектер жакшы көрөт, деди чал. Каныбек чалдын даанышмандыгына алды менен таңданып отурса дагы, акыркы сөзүнө кубангандай күлүп жиберди. Ботом, чал, сенин айтканың туура чыгып калды көрүнөт. Бу балам күлүп жиберди, деп кемпир күлдү. Абышка кемпирине карап күлгөндө, экөөнү алмак-салмак карап Каныбек дагы күлдү. Чоң канжыга шок кол деген жигит көздөгөн максатына жетүү үчүн көп урунуп беринет. Жер учурган камгактай көпкө соктугат. Эби келген жерде эр өлтүрүүдөн дагы кайра тартпайт. Ошондуктан шок кол делинет. Бирок андай жигиттин келечеги кеңири болот. Жашыңда берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөттү деген макалдай. Келечекте көздөгөнүнө жетип көңүлүн баспай койбойт. Акыры ол жолу болот. Ошондуктан чоң канжыга делинет. Мына жалгыз башыңда эр жигиттин 3 белгиси бар экен, балам. Мындай жигитке тайдын күчүн эмес, айгыр үйүрү жылкы берсе дагы аздык кылат. Жетим менен жесирдин, бечара менен
момундун намыс үчүн күрөшүп кекенгенден кекти алуу сендей жигиттин гана колунан келет. Ошондуктан эжең менен жездеңди акмак экен дедим балам. Бирок баятан берки кылыгыңа караганда эже жездең турсун эчтемең жок, кул көрүнөсүң балам, деди чал. Рас эле деп кемпири дагы шыпшынып койду. Каныбек уялып кызарып кетти. Кулду кул десе өлгүсү келет, бийди кул десе күлкүсү келет деген макалды эсине алып уялган жок. Чал өзүнүн даанышмандык аркасында жашырган сырларын билип отургандыгына жана Жолойдун осуяты эсине түшө калгандыктан уялды. Кемпир Каныбектин уялгандыгын сезе коюп, уялбаса дагы мен күң өзү кул деп күлүп койду. Көпкө чейин Каныбек унчукпай турду дагы. Кандайча себеп менен мени кул дедиңиз, ата? Ким билет балам, этти кыя кесип туура кестиң, чоң кесип аз чайнап жуттуң. Эт жеп жатканда эки жакты караган жоксуң. Баятан берки малдашыңды үч котордуң, кездигиңди өтүүңө арчыдың. Мен сүйлөп жатканда төмөн карап отурдуң. Ошондуктан чүйгүндөп эт кесип жебеген, малдаш урунуп көнбөгөн, бычагын майлыкка аарчып көрбөгөн. Жакшы сөздү угууга жай баракаттык болбой, жашынан кул болуп курсагы тойбой, көрүнгөндөн заардуу тили менен шумурай жемесин көп угуп, жер карамараак өсүп калган экен го деп гана айта салдым. Балким меники туура эмес чыгар балам, деп жылмайып койду. Жок ата, туура, чоң ата, чоң энем кул экен, деп Каныбек күлүп койду. Орозобуз деп от кобушкан эттен жебей койгондуктан козунун ичек кардын майларын жана төшүн кемпир чалга берип, ооз ачарда бышырып жеңиздер, деди Каныбек. Кемпир чал алкай жөнөп калышты. Каныбек азыраак аркасынан ээрчий басты дагы. Ата, ысмыңыз ким? Элдин бардыгы жайлоого кетсе, бул жерде отурушуңуздун мааниси кандай? Эмне каралашар бала чакаңар жок беле? Балам, мен аты жөнүмдү сурап эмне кыласың? Мен аты жөнүмдү айтсам, өзүм ыйлайм. Өзүмө кошулуп кемпирим дагы ыйлайт. Экөөбүзгө кошулуп, балким сен дагы ыйларсың, деп чал дагы бурулуп жөнөп калды. Ой чал, ыйманы ысык, түсү жылуу бала экен. Шагын сындырбай айтып бер. Ыйласа ыйларбыз, ыйлабай жүрдүк беле? Катаалдуу каргышты укпай жүрдүк беле? Же кандуу жашты аш ордуна жутпай жүрдүк беле? Кел айтып бер. Үйгө барганда эмне кылат элек? Эрмектешип бир аз отуралы, деди кемпир. Жанагы арпанын арасындагы чөптү жуусакпы дедим эле. Эртең жуларбыз, деп кемпир колундагы эттерин жыгач келди. Каныбек ак жалды сугарып кайра тушап отко койду дагы кемпир чалдын ортосуна келип отурду. Балам, тиги кемпир 88-inde. Кемпирден мен 8 жаш улуумун. Көптү көрбөй көсөм болбойт, көп сүйлөбөй чечем болбойт деген. Ушунчалык көп жашаган адам далайды көрүп, далайды угуп, далайдын ичинен чыкканын билерсиң. Кана эме, уккандан айтайынбы же көргөндөн айтайынбы, деп чал Каныбекти карады. Уккандын учуртмасы көбүрөөк болчу эле, көргөндөн айтыңыз, деп Каныбек жайдарланды. Өз башымдан өткөргөнүн айтайынбы же башынан өткөргөндөрдүкүнөн айтайынбы? Уккулуктуу болсун десеңиз, алыш-коруш кылып айтыңыз. Туура айтат садагаң, деп кемпир кубанды. Илгери бардын колунда бар экен да, жоктун колунда жок экен. Ошондо эле кыргоол кызыл экен дагы, куйругу узун экен, деп чал күлүп, кой коктоп мойнун көтөрүп турган кыргоолдун корозун Каныбекке көрсөттү. Ырас эле, деп Каныбек колун көтөрүп койгондо короз уча качты. Ошондо эле бөрүлөр бөрткөн, түлкүлөр жорткон, кузгундар куркулдап, жорулар тарпаңдыган заман экен. Кечээ мен атка чаап жүргөн кезимде биздин айыл ысык көлдүн башы күнгөй тарапта. Эл арасы жоокерчилик болгондуктан октон качкан кийиктей көчөгөнө жүргөнү бак. Ал кезде бул кездегидей эгин эгип дыйканчылык кылуу кайда? Күчү жетип күжүрмөндүк кылгандар топуга, калпакка гана челеп эгин эгишет. Ошону дагы өз багында оруп ала алышпай, жаанга калтырып, малга жегизип,
малдан калганын түзүгүрөөк жерге салып алып, кырмандын ортосуна мамы кагып, бука, өгүз, уй торпоктордун оозун таңып алып, өпкө байлап бастыра турган. Анда ашкан дыйкан гана куржун көзү эгинеге турган. Колунда барлар куржундан талканын камдап, семиз жылкы сойдуруп, этин майда тууратып, аны аябай кургатып гүл азык камдайт. Гүл азыкка күчү келбегендер талканын камдап, талканы жоктор көрүнгөнгө малай болуп, кызмат тапканы ар кайдан тамак сурап күн өткөрөт. Эгер жоо келип калса, баягы камдаган тамагын алып, башка мүшкүлүн таштап, бет алган жагына карап кача турган. Ал кезде бул кездегидей чөп уруп, отун суусун камдаган кышкы камыны кайда? Байлар жылкысын тетиге, текес, кыяс, ак терек, көк терек, күркүрөө, күпөс, үч моюнга, үч кайыңды жалгыз чыбыр деген жерлерине барып кыштатып келе турган. Анда өрт тон, музарттык жана текестик калмактар менен кыргыздардын арасы тынч болгондуктан мал ортолотуп баргандарга тийишпей турган. Орто чарбалар малдарын күнгөйлөтүп, арык торугуна карды күрөп, чөп жулуп берет. Эгер каткалаң кара жут болуп калса, бардык малынын терисин сыйрып ала турган. Жалпайдадык жылдыздан, тебетей кийдик кундуздан. Темтейип неге айрылдык көлдө жаткан кыргыздан. Тебетейдин төбөсүн үкү менен чоктодук. Күндүз учпай түндү учкан үкүлөргө окшодук. Жылкы бак деп чыгарды жылас болгон текесте. Же түшүбүздө көрбөдүк ак маңдай сулуу секетте. Алайгыр менен сайкалды ашып түштүк музартка. Өлбөсөк бир күн барарбыз, алтыны мыйлап көзүң кызартпа деп. Малай болуп жылкы багып жүргөн жылкычылар ырдашаар эле деп чал айтканда, о зоңкулдабай кал десе деп, кемпири отту көсөгөндө Каныбек күлүп жиберди. Жаш бала менен сырдашып отурсам ырдабайымбы деп чал күлдү дагы. Ал кезде көлдүн эки жагын сарбагыштар жердеп турган. Сарбагышты ормон, бугуну балбай бийлеп, элди койчо имирип, короого жаткырып үркүткөн жылкыдай кууп жүргөн учурлары. Бул эки элдин арасы тынч эмес, бирин бири чаап алып турган кездери. Ал чатактын башы ормон менен балбайдын орду атуусунан чыгат. 3 бай суурун таш булак, бир бетеге бир шыбак деп, ормон ошол 3 бай суурун таш булакты жердеп туруп, эки ак суунун ортосуна үй тиктирип, 30 таман орду салып, 20-дан 40 киши алып, казанга күңдү, отунга кулду коюп, туу бээлерден союп, бир күң, бир кулду, 2 кысырык бээни, бир кара төөнү байгесине коюп, ордатышат экен. Ормон төрөгелди үмөт алысын баш кылып, 20 чертмек чалат. Балбай болсо Ырайым, Шана, Козбек, Чүлүй, Кереч, Ногой өмүрдү баштап 20 киши алат. Мелдеш 3 күнгө созулат. Бирок балбай тарап уттуруп жиберип, жалгыз чоконго таянат. Эй баатый, биштин чейтмекчи келбей калыппы? Уюк шаат кылыңыш, оңго чейтмекчини ал дейшак, кандай боло экен деп балбай ормондон уруксаат сурайт. Бирок чулдурум арманың калбасын, бирок ал адамың келгенче аш тамак сенин мойнуңда, чулдурум дейт ормон. Балбай кош ат менен чүдүйдү чаптырып, жетөгүздөн Чеймыл деген чертмекчини алдырып келет. Жалгыз чүкөң калган экен. Макул десеңиз, чүкөнү бүт салдырыңыз. Жалгыз чүкөң менен алып кетсем, мөрөй биздики болсун. Ал албай калсам, силердики болсун. Жандырмагы жок болсун дейт Чеймыл. Жалгыз чүкөң менен 40-тын учу чүкөнү кайдан алсын деген ой менен ормон макул болот. Чеймыл бир атып, ордо бузуп, чүкө чыгарып, экинчисинде тооруп ичке түшөт. Чертип жатканда оң бармагы жарылып кетет. Ханым, бармагым жарылып кетти. Ордо кан болуп, оюн жыды боло турган болду. Макул десеңиз, ат которуп минейин деп Чеймыл уруксаат сурайт.
Өнөрүң болсо көрсөт деп ормон уруксаат берет. Чыймыл оң колу менен жердеги томпойду алып чөнтөгүнө салып, сол колу менен сол чөнтөгүнөн сол томпой алып, чүкөнү каны менен бүт чертип кетет. Бирок арык белек менен башынан өтмө катар сөөк болсо дагы ич өрүктүнүн кыштоосуна, көкө кулусундун жаздоосуна, каркыранын жайлоосуна, кызыл кыянын карагайына кызыгып, бугуларды багындыруунун амалын таппай жүргөн ормон шылтоого шыноо кылып отурган мөрөйүн бербей чатак кушундан башталат. Мына ошондогу болгон бир кыз менен күйөөнүн башынан өткөргөн окуясын сомолоп айтып берейин балам деп чал терең улутунуп койду дагы. Күйөө 25-те, кыз 18-де. Кыздын аты Урум, күйөөнүн аты Турум экен. Урум менен Турумдун аталары өз оокаты өздөрүнө жетишкен чарбадар адамдардын балдары болот. Урум менен Турум төрөлө электе эле бел куда болуп жүрүшкөн экен. Кийин Урум менен Турум чоңойгондо түндүк көтөрүп той жасайт. Бир өргөнү көтөрүп жээликкен уландар, желденген кыз келиндер чогулуп оюн салат. Оюнда отургандар эт жеп болгондон кийин камчыны таянып колдон өтмөй, коен тебиш, калмак алыш, шакек тиштемей дагы толуп жаткан оюндарды ойной, аягы калмакча бийге токтошту. Доргу менен таргынды чакыргыла, калмакча бийлеп берсин дешип, оюнда отургандардын баардыгы чурулдашты. Доргу чарчы бойлуу, сулууча келген кара тору жигит, жашы 20-дан ашып калган. Таргыл болсо 20-га чыга элек. Кызыл чырай ак куба, ичке бойлуу, как элес, көзү карагаттай, чачы кундуздай сулуу келин. Экөө тең калмак. 6 жылдан бери экөө тең кол күң болуп, Чомобайдын үйүндө жүрө турган. Баштарында малакай, буттарында чокой. Беттери туурулуп, колдору кесилип кеткен. Бирок 6 жылдан бери кыргыз ичинде жүрүшсө дагы өздөрүнүн кай бир адаттарын коюшкан эмес. Доргу саламды дайым калмакча айта турган. Экөө тең күлүңдөп тыштан кирип келе. Абребанти дешти. Доргудан жообун үйрөнүп алгандар Меңди банти деп коюшту. Комузчу калмакча күүнү черте баштаганда экөө тең токтоно албай бийлей баштады. Ой чиркин, таргын бийлейт эле го, карачы кемпир. Ошолор азыр болуп жаткансып көз алдыма элестегенин карачы деп чал тунжурай калды. Кемпир болсо эмне үчүндүр көзүнүн жашын кылгыртып терең ойдо. Каныбек улутунуп койду. Ошентип таргыл менен доргу бийлеп жатканда жоо келди деп чуу чыкты. Кимге ким кайрылат? Ата балага, бала атага карабай эл кым-куут болду. Оюндагы уландар, келин кыздар эшикти кептеп, эки босогону сындырышты. Иреге тарапта отургандардан жол тийбей, төр жакта отургандар чыга албай шыкалып калды. Аңгыча болбой үйдү тегеректеп, жоо үйдү сындырып жиберишти. Чыга албай калган 7-8 кыз келин, 5-6 уландар колго түштү. Колго түшкөн уландарды уруп, келиндерди кекетип, кыздарды кыйкыртып, колдорун аркаларына байлашты дагы койчу имирип айдашты. Урум менен Турумдун ата-энелерин ошол жерде жайлашты. Байланган музоо мөөрөп, иттер улуп, эңкейген кемпир чалдар, бешиктеги балдар ыйлап, айыл арасы чууга толду. Кыйын сынган азаматтар, чыйрак сынган келин кыздар жоого каршы турам деп, түпөктү найза түрткүсүнө кетип, кыйылган гүлдөй соолуду. Ооба, дал ошондой болду. Кан силди якты. Кыйлалары жан бере албай кыркырап жатты. Мал таланып, айыл бүт чабылды. Жоортулчулардын көксөгөн олжосу табылды. Колго тийген малдары, туткун болгон жандарды аттын өмгөгүнө салып айдап, жоортулчулар кайра кайтышты. Киндик кан төгүлүп, кир жуулган жер калды. Каран түшкөн айыл, жетим жесир, караманча эл калды. Колго түшкөн туткундар бирине эки бел калды, бирок көздөрүнөн жашы сел. Курбу курдаштарынын алдында жаркырап жайнап, баш кошобузго дешкен Урум менен Турум да колго түшкөн кыргыйдай туткундардын арасында келе жатты.
Ал кезде Кокон хандыгы жүрүп жаткан кез. Кудаяр хан кам болду. Пишпекке Рахматтулла келди. Рахматтулланын жөөкөрү, найза сайып мылтык атаар нөөкөрү бар. Бардык олпоңду, чыгымды Кудаяр ханга төлөйбүз деген кабардын жайылгандыгына көп болгон. Бирок Кудаяр хандын кандыгын же Рахматтулланын жардыгын көрбөй турганбыз. Олпоң деген олпоңун жыл маалында бир алып турду. Кой оозунан чөп албаган момундардын мойнуна ол чойтуп олпоңду салып турду. Ал убакта шарият айткан молдо, такыбалап намаз окуган сопулар жок эле. Кечээ гана Кокон хандыгы жүрө баштагандан тартып, соода кылып келишкен өзбек, тажик жана оогандардан намаз окууну үйрөнө башташты. Анда эмне? Эл эчтеме билбей турган, кийинчерээк гана ала чапан кийип, ак урганды кожо деп, башына селде чалынганды молдо деп айта башташты. Алык салык берип, арыз арманды Кудаяр ханга даттайсыңар деп эл арасында айтыла турган. Бирок иш айтылгандай болуп чыкпады. Ормон менен Балбайдын ортосундагы чатак күч алды. Момундарды боздотуп, түйүшкө салды. Бул жөнүндө Кудаяр хандан кымындай жардык болбоду. Эл баштаган эрлердин, кол баштаган баатырлардын, Кокон тыйын жыйнаган байлардын эшигинде көгөнгө байланган козудай, бөрүгө байланган улактай болуп, кул күңдөр көбөйдү. Кулдар куурап, күңдөр сыздап, ит менен бирге керегеде жугунду ичип, күрөндүдө жатып күңгүрө турган. Кээ күнү эчтеме жок, тиштеринин кирин соруп, тамактан таш жалак калышат. Урум менен Турум соого болуп, хан Жантайдын колуна түшкөн. Жантайдын отунун алып, отун жагып, малын багып, жумушун кылган 30 чакты кул күң бар. Урум Турумдар менен колго түшкөн Ай Толкундун, Алтынай, Чомобайдын Аккуу деген 2 кызы бар эле. Чомобай 60 атка үртүк жаптырып, арага элчи салып, кызы Аккууну алып кетти. Үртүктөп тартуу тартаары жок жана күчү келбегендердин балдары кул күң болуп кала берди. Алтынайдын сулуулугуна кызыгып, Жантай менен Үмүтаалы жакын тууганы Надыр деген чалга алып берген. Ой чиркин-ай, не деген кыз, не деген сулуу эле. Андай сулуу чыкпас. Алтынай дегенчелик бар эле да, жаңы тууган ай эле. Мойну коюп, бою жаш балаты. Ак жуумал жүзү сур чалып, бетинин оту алмадай болуп нурданып, кара көздөрү ойноктоп, кырдач мурун, калем каштуу, күлүмсүрөгөн кең маңдай эле. Ал Урум менен Турумду чакырып тамак берип отуруп, Турум менен Урум кул болду. Алтынай чалга тийип күң болду деп, Алтынай көзүнүн жашын агызып калар эле. Күндөрдөн күн өттү. Балбай Ормондун колуна түштү. Экинчи мага каршы чабуул жасагыс кылып, жүрөгүн өлтүрөм деп, Ормон Балбайдын кулагын кесип, жыл маалына чейин орго салып, анан кое берди. Бирок Балбайдын жүрөгү өлмөк турсун өчөгүшүп, каршылыгы күчөдү. Кийинки жылы Ормон чабуулга барып колго түштү. Колго түшкөн жеринде Ормонду Балбай өлтүрүп койду. Ормондун кунун алам деп барып, Төрөгелди колго түштү. Балбай Төрөгелдинин бутун 3 сындырып, көчкөндө көк букага жайдак мингизип, жаанда койдун арасына жаткырып жүрүп, 1 жылдан кийин кое берет. Төрөгелди келгенден кийин кол курап барып, Балбай элинин бир четин чаап, өлтүргөнүн өлтүрүп, өлтүрбөгөнүн кул кылып алып келишти. Ошондо Алтынайдын атасы Мамбеттин башын кесип, Надыр чал байланып келип: "О, Алтынай, бери чык. Мына бул башты тааныйсыңбы? Менин ушул эрдигиме эмне бересиң?" деп агасынын башын Алтынайдын алдына таштайт. Алтынай агасынын башын карап туруп: Тааныдым. 12 айры бугубу десем, чагырмак экен. Анын эмнесине мактандың? Тоодой болгон Ормонуңдун кунуна Төрөгелдиң барып, көк буканы алып келди эле. Сен эми барып, бир чагырмактын башын кесип келдиңби? Мындай эрдигиңди хан Жантайың менен Үмүтаалың айт. Эби келсе, эрдигиңди билсе, балким сүйүнчүгө
энелерин берер деп Алтынай агасына ыйлабай кашкайып туруп калды. Бул шерменде биздин бетибизге көө жапты деп Үмөталы менен Жантай Алтынайды кыйнап өлтүрүштү деди дагы чал кимгедир боор ачыгандай көзүн жашылдантып, уурттарын былкылдатып токтой калды. Ой, жүзү каралар, кана талашып тартышкан эмне деп Каныбек көздөрүн жайната карап чалга карай комдонду. Эй балам, ордодон чатак чыгарышып, канга тойгон дөбөттөй кабышып, бирин-бири чаап, бечара карыпты, жетим менен жесирди зарлатып, момундун башын кесип, өз билгендерин кылып жүргөн көпкөн иттерди эмне талашты десе болот деп чал сакал мурутун сылап койду. Кемпир көзүнөн буурчактап аккан жашын сүртө ак чалга карады. Балам, алар эмне кылбады? Ормон менен Балбайдын кылганын айтпай эле? Кыздарынын кылгандарын айтайын. Үмүталы менен Жантайдын 13-14-төргө чыгып калган кыздары бар. Экөө куурчак ойноп отуруп. Менин куурчагым уул, сенин куурчагың кыз. Экөөбүз куда бололу. Сен куурчак кызыңды менин куурчак уулума бер деп Үмүталынын кызы айтат. Буга Жантайдын кызы макул болот. Куурчак кыздын калыңына Үмүталынын кызы 6 атан төбө берет. Жантайдын кызы куурчак кызына жаңы өргөө жасап, көчкөндө төөсүн комдоп, өрүүдө үйүн оңдоп, кыз күйөөмүнүн үстүнө чаң жугузбай багып кагып жүрсүн деп. Жантайдын кызы куурчак кызына урум менен турумду баштап 6 кул жумшап берди. Чиркин кул, чиркин күң. Неге мынча кор болдук? Адам эмес куурчакка кул болдук деп күңдөр ыйлап Жантайдын эшигинен Үмүталынын эшигине барды. Күндөрдүн бир күндөрүндө Жантай агалары Таштанбектин ашын бермекчи болду. Таштанбектин ашына кошумча делинип, түтүн эмес, түндүккө бир тайдан эл бериси болду. Малдуулар малынан берди, малы жоктор күчүн сатып жалданып берди. Ашка келген конок милдети бүтүн элдин мойнуна түштү. Таштанбектин ашына ат башы нарын алай, Анжиян, Ысык көл айланасы жана казактардан дагы көп эл келди. Чүйдүн башы жел аргыга байге сайып, атты буранадан кое бере турган болушту. Кыскартып эле бери жагын айтсаң боло, бул бала ат жабышты көрбөй жүрдү дейсиңби деди кемпири. Макул, макул байбиче деди дагы. Чал тунжурап терең ойго кетти. Нарындыктар, баш байгени эледиңер. Арпа менен аксайды аралаш жайлаганга караганда тууган элек. Кыз алып кыз бергенге караганда өтмө катар сөөг элек. Жоо болсоң жоолашып ал, соорончу болсоң доолашып ал деген. Биздин алайлык агайындардын сооронун дурустап бергиле деп бир чал бастырып келди. Бул чал алайдын элин ары бир айдаган Алымбек татка менен үзөңгү жолдош болуп жүргөн Эши деген киши эле. Кокуй бул уяттуу адамга 2 жылкы, 1 кул, 1 күң бергиле деп аты чыккан адам соорун үлүштүрүп жатканына кубанычын билдиргендей жылмайып койду. Кулдардын бардыгы кимибизди алар экен дешкенсип, бирин-бири карашты дагы кабактарын салып төмөн карашты. Болду, бул экөөнү алайын, экөө тең иштерман эмелер көрүнөт деп урум менен турумду Эши чал алай калып келди. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Эши чалга жананын балдарына кул күң болуп, кайгы чери ичке толгон, тарткан азап кордугу аскалуу мөңгүдөй болгон урум менен турум биз балам деп алдагандай терең сырдуу муңайым менен үшкүрө чал Каныбекке карады. Каныбек көпкө чейин башын чайкап, кабагын чытып, тишин тишине басып кычыратып турду дагы. Ай шум заман ай деди. Алдагандай кайгылуу кубат пайда болгонсуп, чалдын сакал муруту тикеленип, ириндери кыбырап, алкымдары былкылдап, колдору калтырап, дем алышы буулугуп, көзүнө жаш пайда болду. Не вактан бери ыйлап отурган кемпир үшкүрө башын көтөрүп, өзүңчү оокат кыл деп, кожоюндарыбыздын азаттык бергенине быйыл 3 жыл болду. 3 жылдан бери жайлоого чыга албайбыз. Бир азыраак арпа айдап алып,
ошону менен жан сактап келе жаткан болобуз балам деп жашын төктү. Балаңыздар жок беле деп Каныбек аянычтуу үнүн чыгарды. Жалгыз эркек балабыз бар эле, 9 жашка толгондо. Эши чалдын ашы берилип, баш байгеге сайылып, улуу чаттык Шамырбек татканын аты чыгып, ошол алып кеткен деди чал. Каныбектин жүрөгү туйлап, көз алайып, өңү кумсара түштү. Сага эмне болду садагаң деди кемпир. Каныбек экөөнө дагы алмак салмак карап туруп, балаңыздардын аты ким эле? Сансыз эле. Бирок 10 жылдан бери эч кабары жок болуп кетти. Балким каза тапса керек деп, чал алдыңкы эрдин кесетиштеп улутуна жаштуу көзүн тунчуратты. Каныбектин бүткөн бою дүрүлдөп, эки кулагы чуулдап, көздөрү тумандап, аскалуу тоолор бирине бири кагышып, жер титиреп жаткандай боло түштү дагы, эрдин бекем тиштеп төмөн карады. Бала боор эт менен тең деген эмеспи садагаң? Бирөөнүн колунда кул болуп жүрсө дагы, сансызым аман жүрөр бекен деп тилек кылам. Балаң сансызга кезиктим. Келиниңиздин аты Ажар экен. Ажардын Каныбек аттуу 5 жашар эркек баласы бар экен деп, мындан 15 жыл мурун ушул жерден бирөө барып айтып келди эле. Эми эч даректери жок. Өз балам сансыздын бетинен өбө албасам дагы, ошол жалгызымдын туягы, жалгыз Каныбегимди көрөр бекемин дейм деп, кемпир дагы ыйлап жиберди. Каныбек эч сөз айта албады. Алкымы буулуп, көз кычыктары жашка жуулуп, эрдин кесетиштеп турганын дагы сезбеди. Канчалык кайрат кылса дагы, күйүктүн жашы томолонду. Каныбек чоң атасы менен чоң энесин таанып ыйлады. Тааныганына гана ыйлаган жок. Түшкө кирген арбактай арбайып, бүчүрүнөн ажыраган куу арчадай тарбайып, жашы жетсе дагы өлбөй же жакшылык бетин көрбөй, балдарынан ажырап, күйүүдөн кетип, күчтөн тайып, элден бөлүнүп, ээн жерде жалгыз калып, уулунун уулу болгон өзүн күтүп отурушканына ыйлады. Буга гана ыйлабады. Укум тукумунан бери кул болуп, жакшылык бетин бир көрүп, кабак керип күлө албай келе жатканына ыйлады. Балам, сен эмнеге ыйладың? Күлгөндүн билгени бар, ыйлагандын көкүрөгүнө түйгөнү бар балам. Балким сансыздын жайын билерсиң. Сүйүнүп маңдай жарылып, коркуп жүрөк айрылат беле. Эгер сансыз өлгөн болсо, ачыгын айт балам деп, чал сумсайып Каныбекке тигилди. Кемпир жалт карап, алдагандай укмуштуу кабарды угаар экен дегенсип, салаалаган жаштуу көзүн алайтып Каныбекке карап калды. Бирок Каныбек кемпир чалдын суроосуна дароо жооп кайтара албады. Суроого жооп кайтаруудан мурун сырды айтуу керекпи же жокпу деген оюн ача албай көпкө түнөрүп турду дагы. Жок, башымды батырып, багалчагымды сыйгыз электе сырды айтканым болбос, улуу чатка барып, энемден өлүү же тирүүсүн билип, анан кайра келип сырымды айтып, бегайымды ажыратып алып, бул эки шордууну багайын, сансыздын өлгөнүн азыр айтайын, же өзүмдү деле азыр эле айтсамбы? Жок, болбойт. Мени билсе чырылдап ыйлап кетирбей чатак салышат. Балким мени булар алаксытып жүргөндө колго түшүп калышым да мүмкүн. Эгер эми колго түшсөм, кайра бошонуп аман жүрүү болбойт деп ойлоду. Көпкө чейин сансыздын өлгөнүн кандайча айтып угузуунун амалын таппай, акыры комузун алып күү аркылуу угузмак болду. Каныбек комузун күүлөп черткенде, чал менен кемпир Карагул ботом деген күүнү эстерине салышты. Бирок Каныбек Карагул ботом дегизип черткен жок. Жай болгон жалгыз ботоң дегизип чертти. Комуз үнү уламдан улам муңданды. Сырдуу түйүн табышмактуу күү барган сайын шумданды. Каныбектин көзүнүн кычыктарына чолок жаш толуп, көзү тунжурап, колунун манжалары муңдуу комуз бетин тырмап, алда кимден аянычтуу жалгызын угузуп, чердүү жүрөктөрүн жаралуу кылгандай болот. Комуз күүсүнөн улам алдагандай жорукту түшүнгөнсүп, сыңар тизелеп, колун салаалап, сынып куураган талдын жалгыз бутагын тиктеп, кемпир көзүнүн жашын агызып, тунжурап катып калган. Чал болсо көзүнүн жашын жаңы гана агызып түгөткөнсүп,
кирпиктерин сууландырып кабагын түйүп, өңүн сурдантып, сол жаккы мурутун тили менен тартып, эрди менен кысып, ичинен эчкирип ыйлагандай, анда-санда алкымын бүлк-бүлк эттирип өксөгөн сыяктанат. Абышка бул сыры терең чунак баланын чертип отурган күүсүнө түшүндүңбү деп, кемпир оозунан кайгынын оттуу жалынын чыгаргандай эчкирип жиберди. Ал да кимдин күткөн тилеги бошко чыгып, көздөрүн жаш каптап, көкүрөктөрүн кайгы басып, жүрөктөрүнүн баштарына туз куюлгансып отурганына кейишкендей, жүрүп барып жел тынып, ыргалган токойлор мустойгондой болуп, асман ала булуттап, бозоруп закым жүрүп, баардык көрүнүш сур тарткандай болду. Ыйлабаңыздар, ыйлап кайгырганча, жалгызыңыздардын туягы Каныбектин өмүрүн тилегиле деп, Каныбек комузун токтото улутунуп койду. Ал бала кайда болду экен деп, чал төмөн карап отурган калыбынча сабырсыздык менен бошогон муңдуу үнүн чыгарды. Анын дагы көрбөгөнү калбады. Мындан 10 жылча мурун, сансыз өлгөндөн 3 күндөн кийин энеси экөө ушул көк сууга карап качкан. Эмне үчүн? Кулдуктан кутулабыз жана чоң ата, чоң энебизге барабыз деп. Анан эмне болушту? Эмне болсун ата? Кайра колго түшүшкөн. Шамырбектин иниси Түлкүбек Каныбекти кул кылып Кашкардагы Зуннахун деген байга берген. Зуннахун Айдарбек таткага кул кылып берген. Жанагы ак жалды минип качкандагы ушул Каныбек, деди Каныбек. Оозуңа айланайын, чын айтасыңбы садагың деп, кемпир Каныбекке карап умтулду. Чын энеке, Каныбек, быйыл 20-да экөөбүз теңбиз. 9-дагы кездерибизде ата-энелерибиз экөөбүздү дос кылган. Мен бая күнү эжекемдикине барганымда дагы Каныбекке жолукканмын. Кандай болсо дагы качамын деди эле. Акыры качты деп, кемпир чалга карап Каныбек жылмай кансыды. Оозуңан айланайын деп, кемпир Каныбектин эки бетинен өптү. Кой кемпир, ыйлаба, сүйүн. Өлгөн сансызым тирилип, өчкөн отум жангандай болуп турам. Айдарбек татканын атын минип качкан Каныбек экени чын болсо, ал жаман уул чыкпаптыр. Каныбегим Каныбек көрүнөт. Ал уулум конот, атылып жүргөн ок көрүнөт деп. Чал билинер билинбес кубангандай жылмайып койду. Күн кечпешим болду. Каныбек аттанууга камынды. Досум Каныбектин чоң ата, чоң энеси экенсиңер деп, козунун бир санынан башка этинин баардыгын кемпир менен чалга берди дагы, ак жалды минип туруп. Кошуңуздар, чоң ата, чоң эне, саат сабыр жок болуп, жоболоңду жолтоодон аман болсок, арысы 15 күндө Каныбекти ээрчитип келем деп, чал менен кемпирди аяп, аларды кыйып таштап кете албай тургандай жылмайды. Кемпир үйүнө жүгүрүп барып, алып келген арпанын унунан жасалган 2 нанды Каныбекке берип, колубузда болсо түзүк эле белек берсек болот эле. Бирок жок, мына бул нандын бирин Ажарга бер, бирин Каныбек экөөң бөлүп же, тегеренейин деди. Жарайт энеке, мунусун Ажар аяш энеме берейин, мунусун Каныбек үчүн жана өзүм үчүн ооз тиейин деп, нандын четинен бир тиштеп чайнады. Балам, эми жөнөгөнө турасың, жанагы адегендеги кайра качпа деген күүнү бир чертип коюп, анан жөнө балам. Жарайт ата деп, Каныбек белиндеги комузун алып, кайра качпаны дагы чертти. Чал менен кемпир Каныбектин черткенине кубангансып турушту дагы. Рахмат балам, ылайым өмүрүң узун болсун. Черткен күүң сыяктуу өзүң дагы азамат көрүнөсүң. Бет алган тилегиңден кайра тартпа. Беттешкен душман чыкса, кайра качпа дешип баталарын беришти. 2 чакырымдай алыстыктагы кырда топтолуп турган бир топ адамдарды көрүп, тетиги топтошкон адамдар эмне кылып жүрөт болду экен, деди Каныбек. Менин артымдан кууп келаткан куугунчуларбы деп, шектене жан жактагы көрүнгөн жерлерди айландыра карады. Чал сол колун маңдайына калкалап карап турду дагы. Жер ченеп жүргөн төрөлөр көрүнөт, деди. Тоонун эмнесин ченейт, деди Каныбек. Балам, көргөндөн көрелегибиз көп. Алай эли орус падышасына багынганына быйыл туура
30 жыл болду. Ошондон бери алайдын түзүн аркан менен, адырын айры шыйрак саржан менен өлчөп бүтүрүп, эми аскалуу тоосуна ала жыгачын көтөрүп келди. Малга туяк пул, түтүнгө коломто пул алды деп чал айтканда сай тараптан суу кечкен аттын дабышы чыкты. Мени тааныган бирөө болбосун деп ойлоду дагы, Каныбек талдын далдаа жагына имерле берди. Чал кемпир талдын арасынан шыкаалап жол тарапты карап калышты. Бети башы кызыл ала болуп, эки колу аркасына байланган арык чырай орус жигитти эки стражник айдап келе жатат. Жигит тилин тартпай сүйлөп баратат. Айдап бара жаткан экөө дагы ачууланып, ат үстүнөн тээп, кээде чаап, аттын өмгөгүнө салып бара жатат. Кемпир чал алардын эмне деп айтканына түшүнбөсө дагы, окуянын кандайлыгына түшүнүштү. Каныбек кайра келди дагы. Ким экен? Ким болот эле балам? Ал дагы орустан чыккан бир шордуу боло турган, өгүнтөн бери жер ченеген төрөлөрдүн аттарын кайтарган малайы сыяктанды эле. Өткөн жума күнү 5 аттын ууру калдырып жибериптир деп уктум эле. Ошол шордууну мурутун чыйраткан бир экөө айдап бара жатат деп чал үшкүрүнүп койду дагы. Эми балам жөнөгүн, жездеңдин атын уурдап минип келе жаткан көрүнөсүң. Бул чоң жолго түшсөң, ак жалды акмалап жүргөндөрдүн колуна чалынып калаарсың. Мына мындан ары кыркууда жалгыз аяк жол бар. Кулун эмбес, кулдан без. Ата козу какмаңдай, анда кул чыңылдак, тогуз булак турала, жылгындуу эгизек деген жерлер бар. Ошол эгизекти мындай эңкейип түшө калганыңда Нуранын суусун кечесиң балам, деди чал. Кош эми балекетиңди алайын балам, Каныбегиңди бизге бир көрсөт деп кемпир Каныбекти ат үстүнөн эңкейип эки бетинен эки өптү. Чал дагы Каныбек жөнүндөгү аманатын айтып, Каныбектин колунан өптү. Мен өпсөңөр эле, Каныбекти өпкөнүңөр ошол деп. Каныбек күлө чалдын көрсөткөн жолуна түштү. Кемпир чал жарданып карап калышты. Кемпир карачы, карагер ат жылкынын асыл экен да, тиги жигит адамдын асыл экен. Эки асылдын бара жатышын кара, деди чал күлүңдөп. Чал жакшы байкачы, ушу бала соо бала эмес деп. Көзүн тунжуратуу менен кемпир Каныбекти тиктөөдө. Эмне үчүн? Болор болбос шек менен калдым. Мен деле шек алдым, бардык сырын чечилип бизге айткан жок. Аның рас, бирок атынан шек алдым. Кандайча? Айдарбектин акчалы кандай ат эле билесиңби? Билем. Дал ушул аттай карагер, бирок каңтаргалык жалында бир топ ак кылы бар дегенде. Куураган чал деп кемпир көзүн алайта ачуу менен үнүн чыгарып, чалды жакадан алды. Эмне болду деп чал чоочуп кетти. Каныбегим ушул турбайбы деп кемпир үнүн дагы катуу чыгарды. Кантип? Жакшы эле кыраак чал элең. Сени Кудай урган турбайбы? Атынын каңтаргалык жалында бир топ ак кылы бар экен. Ээрин оңдоп токмуш болуп жатып, тердиктин алдына ак чалын жашырып койду. Жалгыздын жалгыз чырагы, артында калган туяк ушул экен да деп чал Каныбектин артынан жүгүрдү. Бирок эки асыл токойдон токойго жашынып, эки шордуунун арманын ого бетер ашырып, мант берген түлкүчү алда кимден жашырынгандай кемпир чалдын көзүнөн кайын болду. Тар заман. Эшектерди ушул жерден чалдырып алалы. Өзүбүз дагы тамак ичели дешип, 3 эшек айдаган 3 киши булактын башына бура тартышты. Жел жок, күн уламдан улам ысык нурун чача баштады. Чекелериндеги терлерин этектери менен аарчып, жүргүнчүлөр эшектердин жүгүн түшүрүүгө камынышты. Булак кичине жана таза эмес. Ары бери өткөн жүргүнчүлөр көп токтолгондуктан айланасынын баардыгы чалчык. Мындан башка булактын бойлорунда унаа чалдыраарлык берекелүү жер жок. Тетиги асканын тескейиндеги бирин-серин бетегеге унаа откору жолоочулар үчүн эмес, жергиликтүү эл үчүн дагы көп машакат. Ой, тетиги асканын арасынан
Бир жылаңач бала кылак эте түшүп жок болуп калды деп жүргүнчүлөрдүн бирөө эшигинин арканын чечкен бойдон селдее түштү. Кайсы жерден? Тетиги арчанын жанынан. Кана эчтеме жок? Өлүп кетейин. Өлбөй эле кой. Куураган каакымдын башын көрүп, чөптүн арасында ак жуулукчан катын отурат деп апырткан сенин атаң эмес беле? Сен дагы атаңдын сокур калыптарынан үйрөнгөн чыгарсың деп экинчи жолоочу каткырып күлдү. Каакымдын башын көрүп, катын отурат деп апыртса, куураган коконун башын көргөндө элге бүлүк салмак экен го деп үчүнчү жолоочу дагы каткырды. Жолоочулар белдерин чечип, беттерин жууп, белиндеги нандарын сууга чылап жей башташты. Биринчи жолоочу асканын арасынан кулаган майда таштарды көрсөтүп, көрдүңөрбү, бир шумдук бар го деп чын эле элеңдеп корко баштады. Ырас эле, жанагы сенин бакма балаң кулатып жатса керек деп бирки экөө каткырышып, аскаларга көрүп берип, күлкүлүү жаңырыктан тил сүйлөткөндөй болушту. Жок, сен экөөң тамаша кылбагыла. Тамаша өз орду менен мына бул тоолордо эмне жок деп айтууга болот. Көз менен көргөн эмес, кулак менен уккан укмуштун баардыгы ушул катуу бакыт, какшаал тоолорунан чыгат. Бул тоолордон жапайы киши, ажыдар, желмогуз, дагы тир укмуштуунун баардыгы чыгат. Тамаша кылып күлүүгө болбойт деп биринчи жолоочу жакасын кармап, ичинен келме келтире оозун кыбыратып, тамагын бүлкүлдөттү дагы. Илгери желмогуздун үнүн уктум эле. Жакында жапайы кишини көрдүм деп көбөк мергенчи деле айтпады беле деди. Ырас, желмогуздун үнүн уктум. Жапайы киши көрдүм. Текени суруп жаткан жылаанды көрдүм деген мергенчилердин арасында көп. А сен каратып туруп калп айтып жатпайсыңбы деп берки экөө тигиниси менен чындап айтышууга киришти. Баса жолойдун кызыгын уктуңар беле деди биринчиси. Кандай кызык? Мындан 2 жума мурун тоодо жүрсө, бир коктудан эле чаңырган үн чыгат, аны менен бирге чырылдаган жаш баланын үнү угулат. Кырга жүгүрүп чыгып караса, бир жапайы эркек катынын өлтүргөнү жатыптыр. Жолой кыйкырып жибергенде баягы жапайы эркек жолойду качырып сала берет. Ал жанынан чоочуп жапайы эркекти атып салат. Жүгүрүп барып караса, катындын эси ооп калган. Эмчегинин үстүнөн кан агып жатат. Жолой дароо курун чечип, аялдын жарадар болгон жерин таңып, бир үңкүргө алып барат. Бирок аял жолойдун айтканына түшүнбөйт. Анын айтканына жолой түшүнбөйт. Тил билбейт бекен. Жапайы аял кайдан тил билсин деп экинчи жүргүнчү үчүнчүсүнө жооп кайтарды. Жолой аялды айыктырып алуу үчүн 9 үйлө толор чопо деген мергенчи табыпты алып келип, аялды дарылатып жатат дешет. Ушул кездеби? Ооба, кайсы жердеги үңкүрдө экен? Элден угуума караганда ушул тоолордогу эле бир үңкүрдө болсо керек. Баласы эмне болуптур? Баласы дагы энеси менен биргемиш. Капырайды, бечара жолой карыганча үйлөнбөдү эле. Акыры никеси кайыктан болгон экен дешип, үчөө жолой жөнүндө өз билгендерин айта баштаганда, жогор каскадан таш кулады. Үчөө жалт караганда, кызыл көйнөкчөн кыз баланын турганын көрүп, жүрөктөрү ооздоруна тыгылды. Ай деп, кыз муштумун көрсөттү дагы кайра күлүп койду. Жүргүнчүлөрдүн муундары калтырап, ооздорундагы чайнаган нандарын жутууга чамалары келбеди. Биринчи жолоочу болсо көзүн алайтып, көчүгү менен төмөн жолго карап жылууда. Жанагы жолойдун кызы болуп жүрбөсүн. Ким билет, кыз анда-санда муштумун көрсөтөт дагы күлүп коет. Жүргүнчүлөр кыздын күлгөнүнөн улам коркунучтары азайып бир аз эстерин жийишти. Ай, биздин булакты булгабагыла, кеткиле деп кыз дагы муштумун көрсөтө күлүп койду. Жолоочулардын бири чыйраксынып, кимдин кызысың деди. Кимдин кызы экенин эмне кыласыңар деп. Кыздын жанындагы арчанын арасынан текенин терисин жамынган чал тура калды. Жүргүнчүлөрдүн тили эме байланды. Эгер жаныңардан үмүт кылсаңар,
Үнүңөрдү чыгарбай, жүгүңөрдү артып кылчайбастан жолуңарга түшкүлө деп чал бир түрдүү ачылуу үн салды. Жолоочулар таарларын артып жөнөп калышты. Бирок арттарына кылчайып карашпады. Жолоочулар бир топ узап чыккандан кийин жандары өзүнүкү болуп, бирине бири сүйлөй баштады. Ой тобо, Куданын кудурети. Кандай экенсиңер? Бул экөөң үчүн укмуштуу сыр. Кудайга тобо кылып, ооз кесирибизди кечирсин деп, кайта үйүңөргө барганда түлөө кылгыла деп, биринчи жолоочу бир көкөнүн кырына чыкты. Макул, түлөө кылалы. Бирок бул экөө адамзатпы же башкабы? Адамзат болсо текенин терисин жамынып, элсиз асканын арасында жүрөбү? Туура, текенин терисин жамынганына караганда Кайберен ата болуу керек. Чын эле дешип келе жатканда алдынан Каныбек чыкты. Каныбек жүргүнчүлөрдү көрүп, Түлкүбектин жана энесинин жайын суроо үчүн кубанса дагы, эшектеринин жүгүн тартууга чамалары келбей, аркандарын колуна кармашып, эшектеринен ал жанын койбой айдап келе жатканына таңданып тура калды дагы. Салам алейкум агалар. Алейкум ассалам дешти дагы үчөө тең Каныбекке буйдалбай өтө беришти. Каныбек кайра ээрчий бастырып, агалар, Түлкүбектин айылы кайсы жайлоого чыкканын билесиздерби деди. Жолоочулар Каныбекке бурулбай бара жатканын калыптарынча. Жок дешти. Кайда бара жатасыңар шашып? Балам, кайда бара жатат элек? Бир аздан күрүч алып, береги көк сууга бара жатабыз. Эптеп тиричилик кылуунун амалы деп улгайып калган бирөө жооп берди. Жолоочулардын кыргыз экенин көргөндө, энем жөнүндө бир кабар билермин деген Каныбектин үмүтү бошко чыкты. Карышкырдан качкан уйдай элеңдеген булардын көрүнүшүнөн мындан артык жакшы жооп укпасына көзү жетти дагы Каныбек кайра тартты. Эчен агын сууну кечип, кыйла татаал жол басып кыйналып, таштан жадап ташыркагандай кээде эки колун жаяптап, анда-санда мүргүп коюп ак жал келет. Түлкүбектин айылы кайсы жайлоого чыкты, кайсы жол менен барсам кыйналбай табам. Баарыдан энем шурду аман эсен бар бекен деген сыяктуу суроолор Каныбектин башын катырат. 2-3 күндөн бери кырсыкка жана түрдүү түйшүккө жолуккандыктан өңү катыңкы тартып, беттин кызылдары өчүп, көздөрү кош кабаттанып, Каныбектин түсү түктөйүңкү ак жалдын үстүндө каалгып келет. Алдыңкы тумшукту имерле бергенде булак боюнда ойноп отурган кыз баланы көрүп, бул жерде айыл бар экен, издегенимди сурап билүүгө болор деп Каныбек сүйүнүп кетти. Каныбек жакындап келгенче кыз көргөн жок. Сол колтугуна арчанын 2 куу бутагын колтуктап, оң колуна таш алып, чалчык суудагы көнөк баштарды уруп ойноп отурат. Эски кызыл көйнөгүнүн жеңдери айрылып, колтуктары сөгүлүп, колтук эти көрүнүп турат. Ал дейлеп өстүргөн ата-энеден жетим калган сыяктанып, чаштары түйдөктөлүп, колу майлуу көө болуп, бутун карагычы баскан. Каныбек тура калып, кимдин кызысың кагылайын деди. Энеки ай деп, кыз бала капыстан чыккан үндөн чоочуп, өйдө жүгүрүп барып, жалт карап тура калды. Коркпо кагылайын, мен сага тийбеймин. Үйүңөр кайда деп, Каныбек сүйкүмдүү көрүнүш менен жылмайып күлүмсүрөдү. Кыз бала Каныбектин кайрымдуулугун сезгендей чоочуган түрүн өзгөртүп, мына бул суунун ары жагында деди. Атаң барбы? Жок. Энең барбы? Энем ооруп жатат. Энеңен башка кимиң бар? Айтпайм. Эмне үчүн кагылайын? Айтпа деген. Эмесе жүр кагылайын, силердин үйгө баралы. Мен атымды откоруп алайын. Эгер отунуңар болсо, мына бул этти бышырып жейбиз деп, Каныбек канжыгасындагы этти көрсөттү. Кыз бала макул болгонун билдиргендей жылмайып койду дагы үйүнө карап басты. Каныбек да кыздын артынан жөнөдү. Кыз кээде көзүнүн кыйыгы менен карап, алдыртан акырын гана күлүп коет. Курсагыңыз ачтыбы? Ооба кагылайын. Үйүңүз ыраак беле? Ооба. Кайда?
Менин үйүм тетиги тоонун ары жагында деп Каныбек арт жагындагы алыстыктан бир тоонун башын көрсөттү. Эмне, азык алган жок белең? Жок. Же азык алгандай эч нерсең жок беле? Жок эле. Кедейсиңби деп кыз бала көзүн ойноктотконсуп күлүп койгондо эмне үчүндүр Каныбек кыздын тири карактыгына ичи жылып, анын суроосуна башын ийкеди. Зоонун чыгыш тарабындагы буйгат бурулуштагы үңкүрдүн оозуна барып токтоду дагы. Үйүбүз ушул деп кыз колтугундагы куу арчаны таштады. Каныбек үңкүрдүн көрүнүшүн карап туруп, эмнегедир чуучулагандай болду. Обо мелжиген бийик аска, асканын түбү жип кактуу үңкүр. Үңкүрдүн оозунда аркар, кулжа, эчки, текенин мүйүздөрү шагырап, сөөктөрү үйүлүп жатат. Үңкүрдүн сол жагындагы таштын жапсарында кийиктин эттери турат. Бир канча тери жыйылып, бир канчасы жерде төшөлүп жатат. Бир топ терини салынып, бир тобун жамынып төрдө бир адам жатат. Үңкүрдүн төрүндө илинип турган шыйрактуу кара мылтык, бир аштама кашык, 3 кара чөйчөк, көө баскан кара чакадан башка идиш же төшөнчү жок. Энеке, бир киши келди. Кедеймин, курсагым ачты дейт. Эти бар экен, бышырып берейинби деп кыз бала тери жамынып жатканынын бетин ачты. Ал ким экен деп жаткан аял башын көтөрдү. Чачына ак кирген, кашка тиштери жок. Оң бети менен сол жаккы кашынын үстүндө айдай болгон ак тактар. Сол көзүн чеч баскан, өңү кууч бүрөктөй кансыз кемпир. Көрүнүшүнө караганда жашы 70-терден неба кашкан сыяктуу. Жарымы жок жалгыз көзүм бүдөмүктөп көрбөй жатканын карачы деп кемпир оң колун өз көзүнүн үстүнө калкалап карап, кагылайын, жаш бала көрүнөсүң, кайдан келе жаттың эле деди. Каныбек кемпирге өтө аянычтуу түрдө карады дагы, энесин эсине салып туруп, кайдан деп айтаарлык да эмесмин энеке, эч кимим жок, бир сел-саякмын деп улутуна аттан түштү. Алда айланайын айы, үнүң мынча мұңдуу болорбу? Атаң ардактап, энең алды эйлеп, көздүн карегиндей сенин жыргалыңды көрөбүзбү деп өнтөлөп баккандыр деп кемпир көзүнүн жашын төгүп турду да, садагаң сакин, абаңдын этин бышырып бер, аз болсо тиги эттен дагы кошуп сал деп кемпир кайра жатты. Каныбек ак жалды тушап отко коюп, отундан сындырып отту жагып, жыгач можуга чоң кара чакан асып, канжыгасындагы сан этти бузуп салды дагы. Атын ким кагылайын деди. Каныбек кыз балага жылуу жүз менен карап, Сакадай деп кыз жылмайып койду. Сакадай деген чыныгы кыздын аты болобу? Сенин атың ким? Томпойдой деп Каныбек күлүп койду. Томпойдой деген да ат болобу деп кыз бала боору калбай каткырып жатканда, мынча эмнеге кубандың айланайын деп теке терисин жамынган чал жипке таңып көтөргөн арчасын таштап кирип келип тура калды. Каныбек тура калып салам айтты эле, чал көпкө чейин тигилип туруп акырын гана салам алды. Чалдын кабагы терең, көзү чүңүр, бети кууш, эрте түйрүк, муруту серпилип, сакалынын эч бир алынбаган. Беттин эки отунан башка жеринин бардыгын чытырман токойдой болуп сакал каптаган. Эки колунан байланыштырып, алды артына жамынган текенин эки терисин алып таштады дагы кемпирдин жанына бара отуруп, балам кандайсың? Ооруган жериң басылдыбы? Басылды, деги жаным жай алып калды деп кемпир башын ачпай жаткан калыбы менен сүйгүнчүктүү үнүн чыгарды. Балам, сага жол болсун деп чал Каныбекке карай башын жогору көтөрүп, жактырбаган кишиче карады. Андай болсун ата, туруктуу жерим жок. Бир сел-саяк бечара элем. Мына бул улуу чаттык Түлкүбектин айылында бир таанышым бар эле. Ошого бара жатам. Ыгы келсе, жакшы жер табылса, бирөөгө малай болоюн дейм. Бул сөзүңө ишенүүгө кыйын го балам. Эмне үчүн? Минген атың, кийген кийимиң башкача. Ата, эр жигит эл четинде жоо бетинде тапканыңды этегиңе басып, жарганаттай бекинбе деген эмеспи? Жанга өлчөп ат минбеген,
Жалгыз башка өлчөп кийим кийбеген жигиттин колунан эмне келет дейсиң ата деп Каныбек чалга карады. Туура айтат айланайын деп кемпир башын көтөрүп түзөлүп отурмакчы болду. Рас, баламын бул сөзү путтаган алтынга саткыс сөз болду деп чал кемпирдин отуруусуна жардам берип, эки жагын кымтылап, балам аркаңдагы томпойгон эмнең деди. Комуз эле деп Каныбек белиндеги комузун чечип чалга берди. Чал комузду карап туруп, ал айлык Жуманын жасаган комуз экен деди. Аны кантип билдиңиз? Жума экөөбүз дос болсок, жан аяшпас куда болсок, анын колунан чыккан буюмду таанууга болбойбу деп чал күлүп койгондо, уюлушкан каштын алдындагы өңүрөйгөн кабактан көзү көрүнбөдү. Эт бышууга жакын калганда бир текени сүйрөп, тыштан бир чал келди. Сүйрөгөн текени таштап, мылтыгын жүлөп коюп, этеги менен терини арчып, балам, ооруган жериң жакшыбы деп кемпирге карады. Жакшымын акебайым деп кемпир акырын гана күлүмсүрөп койду. Бул бала кайдан келе жаткан экен деп кийинки чал Каныбекти карады эле. Каныбек жооп бергенче мурунку чал айтып түшүндүрө салды. Кана 3 күндөн бери жоголуп кайда жүрдүң деп мурунку чал кийинки чалга карады. Атаңды карышкыр жеп койсо керек деп, тиги атам мени коркутту деп кыз жүгүрүп келип кийинки чалдын алдына отурду. Ал чал кыздын бетинен өптү дагы. Баса бир кызык кабар уктум. Мен мындан кеткен күнү тоодон сенин уулуң кезигип, үйгө барып конуп кетиңиз деп асылганынан сенин үйүңө бардым. Бала чака аман жатышыптырбы? Аман эсен жатышыптыр, деди да чал мурутун сылап, анан мен барып отурсам эле алайдан келе жатабыз дешип, эки неме келип калды. Аркы берки жайды сураштырып отурсак, экөө тең куугунчу болуп чыкты. Кандай куугунчу деп кемпир чоочуп кетти. Мындан 5 күн мурун алайдагы Айдарбек татканын кулу Каныбек Акчал деген күлүгүн минип качыптыр. Ошону кууп 200 киши туш-тушка кетиптир. Айдарбек татка Түлкүбекке жана Кашкардагы күйөөсү Зуннахунга дагы киши чаптырыптыр. Зуннахун эмне кылып жатканын билбедим. Түлкүбек болсо ар кайсы жерге киши жиберип, Каныбек келсе энесинин үстүнө келди. Ошонун энесин тапкыла деп издетип жатат деп баягы суранчы мергенчи бүгүн айтты деп кийинки чал бирдемени эстей койгондой көзүн бакырайта баса Керим старчын кезигип, эгер Каныбекти кармап берсеңер, астыңарга ат, үстүңөргө тоң кийгизем деп дагы бир топ сөздүн башын чарпып өттү. Сен эмне дедиң? Эмне дейин, Каныбек мага кезиксе, мойнунан байлап келип берем дедим деп күлүп койду. Түшкө кирген арбактай арбайып отурган чалдардын сөзүнөн улам Каныбек чоочулады. Бирок өзүнүн чоочулаганын сездирбеске аракет кылган сыяктанып, акырын гана отун сындырып от жаккан боло берди. Айланайын акебайым, кандай шумдуктуу кабарды угузуп отурасың деп кемпир көзүн алайтып чалга тигилди. Чал жылмайып турду дагы. Балам, коркпо. Элин сагынбас эр болбойт, үйрүн сагынбас ат болбойт деген. Балким сенин дарегиңди билбей Ала тоонун ой чуңкурунун биринде жүргөн чыгар деп кийинки чал кемпирге эмне жөнүндөдүр кайрат айтты. Каныбек алдыртадан чалдар менен кемпирге карады. Бирок эч кимге окшото албады. Кемпирди энеси Ажарга да окшотуп көрдү. Эч окшоштугу жок. Ажар кызыл тору болук эле. Жана бети башында так, көзүндө чечи жок боло турган. Анын үстүнө анын жашы быйыл 47ге гана чыкмак. Ошондуктан 10 жылдын ичинде мынчалык карып, чаштары агарып, өзгөрүлүү мүмкүн эмес эле. Тиги кийинки келген чалдын нускасы жана белиндеги кисеси жолойго окшогон менен анын көрүнүшү дагы жолойго окшободу. Көздөрү жыртыйып, сакалы аппак болгон. 10 жыл ичинде жолойдун мындай чуал болоору дагы Каныбек үчүн мүмкүн эмес сыяктанды. Бирок кандайдыр бир түшүнүксүз окшоштуктар кемпирди Ажарга, кийинки чалды жолойго окшоткон сүйт. Каныбектин көңүлүнө энеси менен жолой кайра-кайра түшүп, эмне үчүндүр
жүрөгү уламдан улам алып учат. Алардын өң көрүнүштөрүндө окшоштук болбосо дагы үндөрүндө кандайдыр бир окшоштук касиет бар сыяктуу. Ошондуктан ал энеси Ажардын баягыда үңкүрдөн жолуккан Жолойдун үндөрүн эсине түшүргөндөй көпкө чейин ойлонуп отурду дагы. Аталар, бул байбиче эмнеңер болот деди. Кептин чынын айтканда бул байбиче эчтемебиз эмес. Бири-бирибизге жамандык кылышпай, жакшылык кылышкандык жагынан жана эки нускага келгенде байбиче келинибиз болот деди мурунку чал. Бул байбичесинин байы ким эле деп Каныбек сыңар тизилей калды. Байбиченин байы Кадырахун деген Кашкарлык эле. Кадырахунга тийгенине 9 жыл болду эле. Ошондон тиги кызды төрөгөн. Кадырахун жана бул байбиче экөө тең. Эргештатканын кулу күң эле. Булар карып колунан иш келбей калгандан кийин Эргеш азаттык берет. Кадырахун Кашкарга барып оокат кылалы дейт. Бул байбиче алайдагы жалгыз баламдын үстүнө барып оокат кылалы дейт. Акыры Кадырахун алайга бармак болуп, бул байбичени алдап, айылдан ээрчитип чыгып, жаныңдан үмүт кылсаң Кашкарга жүр дейт. Ага бул байбиче көнбөйт. Кадырахун бул байбичени өлтүрмөк болуп жатканда мен кокусунан жолугуп калам. Кадырахун ошол бойдон качып кете берди. Ошондо бул байбиченин далысына жана эмчегинин үстүнө бычак сайган экен Кадырахун. Ошондон бери бул байбичени мен багып жатам. Мына бул табып келгенден бери колун нускай мурунку чалды көрсөтө. Далысынын жарасы айыкты. Эмчегинин жарасы дагы жакшы болуп калды деди кийинки чал. Кудайга шүгүр, дагы 10 күндөрдө айыгып калат деп табыпчылыгына мактангандай мурунку чал отурган ордунан козголуп койду. Атыңыз ким деп Каныбек кийинки чалдан сурады. Жолой мергенчи деген мен болом деп. Чал жөнөкөй гана жооп берди. Каныбек селт эте түшүп, Жолойду чап колдон алып, сак-саламат жүрдүңүзбү, ардактуу ата деп, көзүн кыса карап, мойнунан кучактап, сакалын сылап жиберди. Жолой таңдангандай делдейип турду дагы. Садаган балам, чыныңды айтчы. Сен ким элең? Баятан бери көзүңдү бирөөгө окшоштуруп тааный албай отурам деди. Каныбек көзүн жылтылдатып күлүңдөй, жүрөгүн түрсүл кактырып, мен Каныбек эмесминби деди. Садаган болоюн деп кучактап бетинен өптү дагы кемпирге карады. Кемпирдин оозу ачыла, чулук жашын мөлт эттире, колун жая Каныбекке умтулду. Мен эмне болуп бара жатам айланайындар? Өңүмбү же түшүмбү? Сен кайсы Каныбексиң деди. Кемпир кубарган өңүн ого бетер кумсартып. Садаган Каныбек, энең Ажарды тааныбай калдыңбы деп Жолой Ажарды көрсөттү. Энең деп Каныбек ишенбегендей ордунан ыргып турду. Жок, сен Каныбек эмессиң. Эгер Каныбек болсоң, энең Ажардын күндө эртең менен өбө турган жери кайсы эле деди кемпир. Каныбек көйлөгүнүн акырек топчусун чыгара албай үзүп жиберип, оң жакы акырегиндеги бармак басым калың көрсөтө. Садаган энеке, мына белгим дегенде Ажар чыңыра келип кучактап калды. Өчкөнү жанып, өлгөнү тирилгендей болгон эки шордууну көрүп, тигил чал менен Жолой өздөрүн өзү токтото албай, булардын муңуна шерик болгондой кубанычтын жаштарын төгүп турушту. Биреги үңкүрдүн таштары эмес, алатоо жаңырып, муңдууларга үн кошуп, жаңырыгын алдагайда алып кетип жаткандай болушту. Бир канча убактан кийин чал менен Жолой Каныбекти Ажардын кучагынан бошотту. Ажар көзүн ушалап, ачып жуумуп туруп, капырай, менин көзүм эмне болуп калды? Кайсы көзүң? Соо көзүм. Жөн эле турат энеке деди Каныбек. Байкуш Ажар соо көзүнөн дагы ажыраптыр. Мурун таяктан күч кеткен көз, катуу сүйүнгөнгө кан толо түшкөн турбайбы деп мурунку чал Жолойго акырын гана шыбырады. Көзүң соо эле турат Ажар балам. Күчү кеткен көзүң ыйлаганга бүдөмүктөп тумандай түшкөндүр деп Жолой кайгыргандай акырын гана улутунуп койду. Жок, аке байым,
көздөн ажырадым. Мейлі, Қаныбегімді аман көрдім. Эми ушул балдарымдан топурак буюрса болду деп, Ажар ыйлай Қаныбекти сыйпалай кучактап көкүрөгүнө дагы кысты. Көптөн кийин Қаныбек Ажардын кучагынан бошонуп, Сакадайды чакырып, эки бетинен эки өп алдын алып отурду дагы. Кээде жалгызмын деп кайгырып дагы кое берелем. Бирок жалгыз эмес экенмин. Кыз болсо дагы алдыма өбөк, артыма жөлөк боло турган уялаш карындашым бар экен аталар. Сен экөөбүз качып, колго түшкөндөгү таяктан Айдай бетине тамга түшүп, сол көзүмдөн ажырадым. Кийинки жылы күзүндө Түлкүбек кайнатасы Кадырбек Датканын ашын берип, Түлкүбек мени баш байгеге сайган. Ошондо Эргеш Датканын аты чыгып, мени үйүнө алып келди. Эшигинде жүргөн чекери Кадыр ахунга эрксиз алып берди. Бирок сансыздан өлүү, сенден тирүү ажырагандыгымдын залалдары көкүрөгүмдөгү кубатты, көздөгү курчтукту алып бүтүрдү. Чачым агарып, кебетем өзгөрдү. Ошончолук оор азапты көрсөм дагы сени аман көрө бербекемин дечилем. Ырас көрдүм, бирок турпатыңды да көрүп, сагынычым басылганча көрө албай калбадымбы деп Ажар ичкирип ыйлап жиберди. Кой Ажар балам, Каныбек менен Сакадай аман болсо, сени алаканына салып багат. Сен эмес, чокко экөөбүздү дагы кошо багууга да жарайбы деп Жолой теги чалга карады. Ыйлабай энеке, алтын башым аман болсо, кор кылбаймын. Бирок мына бул оңбогон тар заман бура бастырбай түп этектен алып отурбайбы? Тар заман талкуудагы кайыштай ийилеп, тезге салып кысып, сүлүк куртча канды соруп отурбайбы? Мен ушул корду качыдабай качып отурам. Бирок мен мындан ары жаркырап жайнап көздөгөн тилегиме жетеминби? Же жанагы иттердин тузагына илинемби? Эмки аңгеме ушунда деп Каныбек отургандарга терең ойлуу карады. Кадырлуу досум Түлкүбек, сизге салам айтып, өзүмдүн амандыгымды билдирүү менен өзүмдүн капаланган ишимди билдирем. Ал ишим болсо ак жалды минип Каныбектин качышы. Лекин бул жөнүндө уккан чыгарсыз. Уксаңыз дагы атайы кат жазып сизге 10 адам жиберүүнү зарыл таптым. Кандай болсо дагы Каныбекти таап, ак жалды Датканын колуна аман тапшыруубуз керек. Эгер Каныбек кармалып, ак жал аман колго тие турган болсо, бир нече адам менен алдырып барып, Датканын колуна тапшыртыңыз. Эгер Каныбек кармалып, ак жалдын көзү жок боло турган болсо, анда Каныбекти менин адамдарым менен Кашкарга жибериңиз деп кат жазуучу Зуннахун 1322 сана Текенин 28 күнү же 1900 жылдын 28 июлю. Зуннахундун Түлкүбекке бүгүн эртең менен кат менен бирге жиберген 10 адамы келди. Бирок Түлкүбекке мындан мурун Айдарбек Датканын каты дагы келген. Ал каттан улам Каныбекти издетип Түлкүбек чарчады. Эл арасындагы каң шаарды уламалап, узун кулактардан сурамалап отуруп, үңкүргө дагы келишти. Кагыраган мүйүз, шагыраган сөөктөрдөн башка үңкүрдөн эч нерсе таба алышпады. Ажардын жарадар болушу, чокону алып келип, Жолойдун Ажарды багышы, 3 эшек айдаган 3 жолоочуга Каныбектин жолугуп, Түлкүбектин айылын сурашы, узун кулактар аркылуу Түлкүбекке маалым болду. Бирок алардын эми кайда кеткендиги дайынсыз. Шарип түндүкчү качаганга түндүк жасап берейин деп, төмөн 3 суунун куйганына барып, түндүккө жарактуу тал карап жүрсө, алдынан 6 жашар кыз чыгыптыр. Кыз Шариптен суроосуна жооп бербей, көзүн алайтып, тишин кычыратып, муштумун түйөт. Шариптин жүрөгү оозуна тыгылып, көңүлү караңгылап, үйүнө араң жетип, өпкө чаптырып садага берип, түлөө союп, араң эс алыптыр. Жок, андай эмес дейт. Шарип токойдун четине барганда, токойдун орто ченинен жүлүндөй созулган түтүн чыгат. Бул жерде иштеп жаткан жыгашчылар же
көмір өчүргөндөр бар экен го деп түтүндү уулап барса, 6 жашар кыз бала алтын баштуу ак бугуну союп, ажыдаар менен Арыстанга берип жаткан эмеш. Жок, андай эмес дейт. Ширин түндүккө ылайыктуу тал карап жүрүп, бир кыргоол кармап алат. Атын талдын түбүнө байлап коюп, кыргоолдун жүнүн жулуп, этин бышырып жейин деп жатса эле, аты тыбырап, кошкуруп туруп, кан сийип жиберет. Аңгыча болбой сол колун койнуна каткан, оң колунун жеңи менен оозу мурдун тумчулаган бир сулуу кыз келет. Ширин кыздан чуучулап, болот кездигин сууруп алганда: Шарип, түндүкчүм, шашпа, колуңда болот кездигиң жокто сүйлөшөйүн деп, баягы кыз шыпылдай басып жөнөп кетет. Ал кыз кетери менен Шарип атына минип, качып айылына келет. Ой, андай эмес. Шарип түндүкчү, түндүк жасоо үчүн жакшы тал карап жүрсө, калың токойдун ортосундагы бир ачыкта жалгыз түп тал бар экен. Тал ошончолук сулуу, сыйда эч жеринде бутагы жок, кылда башында гана ончакты бүрү бар эмеш. Тал бир туруп кубарып, бир туруп көгөрүп, бир туруп жашылданып, бир туруп башындагы жалбырактарын кыбыратып, солкулдап, бир туруп башын жерге ийгенсип ийилип, бир туруп талдын сыртынан суу шырылдап күңгүрөнө баштайт. Ага карабай Шарип талды кыят. Талды чапкан сайын чиреткен үн чыгат. Эң акыркы чапканында талдан кан чыгат. Тал чыңырып барып сулап жыгылганда 6 жашар жылаңач кыз бала маңдайына пайда болуп: Шарип, учуң узарып, уругуң көбөйбөсүн, жай жарысаң дагы кыш жарыба, этегиң тулурсугуңа жетпесин, колуңдан керкиң кетпесин, жарты тулга, жарты казан асып, жар башына кон, жабыркап зарлаганда мендей бол, тартынганың чокой болсун, аралаганың токой болсун. Жарты казан ашка жетпе, куураган талдын түбүнөн кетпе деп, кыз колун жайып тетирип атасын берип, көздөн кайын болот деген сыяктуу укмуштуу ушактын эл арасында жайылганына бүгүн 2 күн болгон. Жогортодон эл келет экен десе, тоо башынан сел келет экен деп, апыртуучулар жана шүдүңгүтчө өкүрөңдөп, желмаянча желген, айтыла элек сөздү алдан эмак билген, ушак айтпай тим жүрбөгөн же ушактан башка кесипти билбеген, эм айтканын анан танган, жокту бар деп элдин жүрөгүнүн үшүн алган, калпты чындай айткан учурмалуу ушакчы узун кулактар аркылуу Шарип түндүкчү жөнүндөгү ушактар узун элдин учуна кыска элдин кыйрына тараган. Түлкүбек бул ушактардын бардыгын сураштырды. Ушактын бардыгы Шарип түндүкчүгө байланышкандыктан жигит чаптырып, Шарип түндүкчүнү алдырып, 100дөн ашык адам 3 суунун куйганындагы токойдун четине келип токтоду. Шарип түндүкчү бери кел. Элдин ушагы чынбы же жалганбы? Кана бул токойдун ичиндеги көргөн окуяңды айтчы угалы, деп Түлкүбек аттын үстүнө өбөктөп тура калды. Бул келген кишилердин азчылыгы, Түлкүбектин дайындалган куугунчулары. Калгандары эл дарбыса эшек кошу дарбыйт болуп, кайбири Түлкүбекке жана Зуннахундун адамдарына кошомат кылып жүргөндөр, кайбири Каныбек кармалса тамашасын көрүүгө кызыгып жүргөн көпкөн бай уулдары. Шарип торс эткизип, тору чологун бир чаап, тепиреңдеп темине Түлкүбектин алдына келип токтоду дагы. Бегим, окуя бул токойдун ичинде болгон жок. Мындан аркы токойдун ичинде болду. Ал токой Нура суусунун 2 айрылышынын аралыгында. Мурдагы күндүн аркы күнү бир жакшы түндүк жасап берейин деп, качаган байдан бир тай алдым эле. Ошого жакшы тал издеп жүрсөм, 2 суунун аралыгында эң сонун талдар турганын көзүм чалды. Атымдын ээр токумун оңдоп, олоң басмайылымды чыңдап, аркы өйүзгө өтөйүн деп жатканымда, өйүзгө аралдын мен жаккы жээгинде бир кыз бала тургандыгын көрдүм. Жашы 7-8 чамасында. Мен эч шек алдырбай карап турдум.
Кыздын чачы саксайып өрүлбөгөн, суудан балык кармоого аракет кылып, чумкуп кетип, көптөн кийин чыгып, сууга түшүп бир далай ойноду. Көптөн кийин ары жагынан бир кыңылдагандай үн чыккандай болду. Кыз суудан ыргып чыкты дагы аркы токойдун арасына кирип кетти. Кыздын адам экенине же башка экенине түшүнө албай, чуучулап кайра кетип калдым, деди түндүкчү. Түлкүбектин айтуусу боюнча элдин бардыгы Шариптин кызды көргөн жерине келишти. Аттарын ары таштап, Түлкүбек 10 чакты адам менен суунун жээгиндеги талдын арасына келишти. Мен кызды тейтиги жерден көргөмүн деп, Шарип арка өздөгү суунун жээгиндеги көлчүк сымак токтоп жаткан сууну көрсөттү. Орток жерде арылдап багып, Нуранын суусунун бир айрыгы жатат. Арка өздө эч ким жок. Алда кимди жашыргансып, арасын ачып көрсөтпөй, шак ийилген калың талдар жерге башын ыргалтып турат. Сүйгөнүн калкалап, сүйбөгөнүнө жол бербөөчүдөй арылдап, ак көбүгүн чачып күрүлдөгөн Нуранын суусу ачылуу добуш чыгарган сыяктанат. Эгер адамзат болсо көрүнөр, эртеңки кечке чейин аңдыгыла деген Түлкүбектин сөзүнөн улам элдин бардыгы аңдып калган. Бирок көп кечикпей колуна кара чакасын алып, сакадай сууга келип, чаканын жарымынан сууну сузуп алып кайра кетти. Ажардын кызы сакадай экендигин Эргеш татканын айылынан келгендер тааныды. Издеген жогу табылып, алдына ай, аркасына күн туугандай болуп да кетишти. Куугунчулардын минген аттарынын бардыгы жарамдуу эле. Ошондой болсо дагы Түлкүбектин айтуусу боюнча бир канча жигит ат тандап минип, аркыраган сууну кечип, алакандай аралды айландырып курчамак болушту. Каныбек алайдан качып келген түнү ардактуу агалары Жолой жана Чоко менен акылдашып туруп, куугунчулардын дүрбөлөңү бастылганча ушул аралга баш калкалоону макул алышып көчүп келишкен. Эптеп ун талкан таап келүү үчүн Чоко ак чалды минип, мурдагы күнү айылына кеткен. Ажар менен Сакадайга көйнөк ыштандык бирдеме таап келүү үчүн Жолой зымканадагы бир досуна кеткен. Каныбек болсо 3 күндөн бери машакаттанып жатып, талдын бүчүрүнөн жакшылап алачык жасап бүтүп чарчагандыктан уктап жатат. Ажардын жарадар болгон жерлери күндөн күнгө жакшы, бирок эрки менен басып, жарык турмушта кубанып, зарлап жүрүп көрүшкөн Каныбегинин жасаган алачыгын көрө албай, азиздиктин караңгы капасында отурат. Ырайымсыз куугунчулар аралдан кечип чыгып, аттарын байлап коюп, алачыкты тегеректеп агылып келе жатышты. Аңдып келе жаткан душмандардан алачыкты жашыргансып, алачык алдындагы чоң түп чынар көп жашап, көптү көргөнсүп, самсаалаган бутактары менен алачык үстүн жапкан сыяктанат. Камыкпа жаным бегайым, тирүү болсоң деп, Каныбек чукурана уйкусурап, ары карата уударылып кетти. Садаган кетейин кулунум, медерим, кубатым, иче турган суум, көрө турган күнүм. Бегайымыңды аман эсен алып келип тилегиңе жетээрсиң деп, Ажар ордунан акырын жылып, Каныбектин баш жагына барып, өтө акырындык менен сыйпалап чекесин таап, энелик жүрөктүн назик тамырларынын сүйүүсү менен маңдайынан өөп, алкымынан жыттап туруп, эмнегедир нааразычылыгын билдиргендей көзүнүн жашын кылгыртып, оң колу менен Каныбектин маңдайын басып, Сакадай тарапка карап терең ойго кетти дагы. «Эй, тар заман», деди. Сиздер кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Касымалы Жантөшевдин Каныбек романынын 1-чи китебинин 2-чи бөлүмүн уктуңуздар. Романдын 3-чү бөлүмү кийинки чыгарылышта. Окуган Кипариса Сурахманова.